кандай бир кыйраткан ийгилиги жок. Андыктан мен бизнеске келгенден баштап ошол нерсени эмнегедир башым жакшы иштеп кетти ошол учурда. Салыштырат элем сразу. Так, бул мага жок деди. Бул домохозяйка өмүрүндө саякатка чыккан эмес, машинасы жок. Жүдөп какап жашайт. Помнишь, ошондо жок мен айтканмын, деме деген бар, сага бизнести 500 мына жок деген $500 таап аткан адам үйрөтөбү, же 500 сом таба албай аткан адам үйрөтөбү. Бул анализ кылган дальше. И действительно анализ кылганда ошо анализи жардам берген бул бизнесте калышына. Болбосо Мира давно сынып калса болот эле. Аябай көп отказдарды уккан, аябай көп койчу дегендерди уккан. Даже айткан ошо күйөөсү бир убакта мен эсимде, өзү айтып келген, Мира сен бардык нерсени от души баштайсың го, бирок аягына чыкпайсың деген сөз. Ооба, аягына чыкпайсың деген. Анан ошол жок дегендерди мен отуруп салыштырат элем. Так, мени Дарья чакырып атат. Дарья мага үйрөтүп атат. Дарья иштең деп атат. Иштең деп атат. Мира же иштең деп атат. Так, карасам, Дарьянын жашоосу сонун. Сумкасын ачса, пачка акча чыгат. Ошол убакта таң калат элем. Кантип ушул акчасын басын дейт элем, бирок ровно 1 жыл өтпөй менде деле өзүндө ошо бардак сумкада акчалар анча. Сумкам ачсам, биякта бардак кече шотумда акча калбай, наличка акча төнүп калыптыр. Анан картадан чыгыш керек деп отурсам, бир сумкам биягынан 300 сом, биягынан 1000 сом чыгып атат да, чөнтөгүмөн 300 сом чыгып атат. Анан ошол жерде салыштырат элем. Баягы бекерчи, ушакчы, айылчы, анан кийин мага келип алып, фаберлик болбойт, кыйратпайсың ал аферисттер дейт. Дарьяны карасам, машинасында жүрөт, саякатка кетет 2 күндүн биринде. Токто дейт элем, стоп, мен Дарьяны угам. Мен кандай адам болушум, менин окружением зависит этет, ошол мен окруженияга жетишим керек деп. Мына көрүңүздөр, ошол чечими мына Мира Исмаилованын ийгиликке жеткирет да. Мисалы үчүн азыр көпчүлүк эмне үчүн ийгиликке жете албай атат? Алар ийгиликтүү адамды укпай атат. Туурабы, Мира? Ооба, ийгиликтүү адамды эмес, ошол сындыра турган адамдарды угуп атат да. Вот. Мен бүгүн эле бир картина келиптир, орус группама окусам, давайте дейт, бизди өйдөгө тарткан адамдарды угайлы. Ылдыйга тарткан адамдар итак эле жетиштүү деген картина экен да. Итак эле жетиштүү да, бизди ылдыйга тартып, басынтып, бизди сындырып аткан адамдар итак жетиштүү. Давайте аларды эмес, бизди өйдөгө сүдүрөп, жакшы жашоого үндөп аткан адамдарды угайлы. Мен бүгүн прокачка сабагымда бир сыйра ыйла өрдүм артист болуп. Себеби мен дагы убагында депрессияга түшүп калганмын. Мен дагы убагында кыйналганмын. Ар түрдүү ситуациялар болгон. Баягы окшош күндөрдөн ушунчалык жадаганмын. Мен эми өмүр бою ушинтип окшош жашоодо жашай беремби? Өмүр бою мен 4 дубалдын ичинен чыкпай эле жүрө беремби? Өмүр бою балдардын мурдун богун арчып жүрө беремби? Деп ушунчалык депрессияга түшкөнмүн да. Анан мага окшоп отурган адамдар көп да. Уже азыр менде цель кандай болуп атат? Мага окшогон адамдар дагы мага окшоп жашоосун өзгөртүп алса, мага окшоп жакшы жашоого жетип алса, анан кийин алар дагы дальше өзүнүн окружениясын оңдоп кете берсе деген цель болуп калды да. Ошол прям кыздарга айтып берип атам, көзүмөн жаш чыгып, прям ошол баягы якорь болуп кетти окшойт. Ошол жерге барып калдым, кыйналганымды эстеп кеттим. Көзүмөн жаш чыгып. Мен царскийде болмошундай болуптур да, мен эстеп кеттим. Вроде жакшы, бирок эстеп кеткенде ошол нерсе конечно эстеп кетти. Анан действительно мага окшогон адамдар көп да, азыр мен билем. Окшош күндөрдө жадап, деп отургандар. Мен 4 жыл отургам дегендер бар да. 10 жылдап отурушат го азыр мына жерде. Ошол 8 жыл үйдө отурган эже 5 баласы менен Тордайга жүрөт болду. Супер. Ошондой даражадан силер дагы ситуациядан чыккыла. Анан Мира бир демең жагат мага аябай. Неужели ошо 4 адам сенин жашооңду өзгөртүп коюш керек деген. Ошол канча адамга айттың деп сурайм да. Канча адамга айттың, что сен бир күндө эле сынып калдың десем, мен эжеме айттым, сиңдиңме айттым, там коңшума айттым, анан подружкама айттым. 4 айттым дейт да. Анан айтам, сенин жашооң ошол 4 адам чечип койдубу? Сенин максатың ошол 4 адам сындырып койдубу? Сенин ийгиликтүү болушуң ошол 4 адам чечип койдубу? Болдубу? Ошолордун мнениясы менен кала бересиң сен, болду. Дальше адам жокпу? Дүйнөдө 7 миллиард адам турса, эмнеге 4 адам сенин тагдырыңды чечип атат? Деп суроо берем да, десем анан жок, чын эле андай болбош керек деп калышат. Ошондуктан силер ойлонгула, эмнеге ладно 4 адам өлүп кетсин, эмнеге 100 адам хотя бы да? 200 адамдын деле ою силердин жашооңорду чечпеш керек. Силер өзүңөр чечишиңер керек. Өзүңөргө алдыга сүдүрөшүңөр керек. Жок, мен башкача жашоого жетем. Бул жашоодо мен өзгөртөм. Хотя бы өзүңөрдү ойлосоңор, балдарыңарды ойлоп койгула.
Силер азыр кандай кыйналып атсаңар, балдарыңар дагы ошондой кыйналат. Силер өзүңөр өлүп кеткиле деймиз, мындайча айтканда. Мен ушул жашоом жетет, тоба кылдым, шүгүр деп отургандар. Балаңарды ойлоп койгулачы, балаңар кандай жашоо? Балаңар дагы ушинтип шүгүр боптур деп жүрө бериш керекпи? Жок, балаңарды ойлогула. Мен мисалы үчүн өзүм 4 жыл Россияда жүргөнмүн, 2 баламы апама таштап коюп. Мени эмне түрткү болгон? Менин кызым мен өлүп кетсин дейм, мен тиричилигимди көрөм. Бир күйөөм мени багып алат. Жүрө берем да, курсагым ачка калбайм. Бирок менин кызым эртең чоңоюп, ал дагы мага окшоп Россияга жөнөйбү балдарын таштап коюп деген сөз, ошол нерсе мени уктаткан эмес. Ошол нерсе мени ордумда отургузган эмес. Ошол өзүңөрдү ойлооңар келбесе, өзүңөр жалкоо болуп өлүп баратсаңар, ушундай эле мен адамдарга айткым келбейт. Ушунчалык эле кыйын болуп атса, ошол балдарыңар үчүн айтып койгула. Балдарыңардын келечеги үчүн айтып койгула. Эртең балдарыңар биз көргөн кыйынчылыктарды көрбөш керек. Алар уже башка уровеньде жашаш керек. Алардын уровени, алардын жашоо деңгээли биздикинен жогору болуш керек. Ошондуктан ошол нерсе үчүн ар бир адам иштегенге милдеттүү. Биз балдалуу болгондо биз ошону тарбиялайбыз, чоңойтобуз, татыктуу тарбия беребиз деп төрөп атабыз. Так, давайте ответственности до конца алайлы. Жарымына чейин төрөп, анан кийин эптеп чалабыла чоңойтуп коюп, мен жалкоомун, мен жалкоолугумду жеңе албай атам, адамдар келбей атат деп кетип калбастан, так ошол балдарыбызды до конца жоопкерчилик алып, до конца жеткизип, чоңойтуп, достойный будущий берип коелу. Ооба, тоо катерди сүйлөйт да. Мирланга дагы аябай жагат, мындай сүйлөгөндөр даже Мирлан